Өлкөнүн түштүк аймагында жазды күтпөй эле бир катар дарактар бүчүр байлап гүл ачууга канданууда. Алардын ичинде бадам январь айынын башынан баштап эле гүлдөгөн. Муну адистер климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүшүүдө. Бул бак Жалал Абад облусунун Дача айылынын тургуну Айбек Хайдаровго тиешелүү. Быйыл багбандын мөмөлүү дарактары эрте ойгонуп, кыш-шилдеде гүлүн ачкан. Бадам январдын 10-унан гүлдөсө, кокон гилястары бүчүр байлап гүлдөйүн деп калганын айтууда. Билбейм, мурда гүлдөгөн эмес. Эми быйыл гүлдөп атат да. Жылда bunчалык гүлдөбөйт эди. Эрте февралда акырында, мартта башында гүлдөйт эле. Мээде январда гүлдөгөнүн эми көрүп атам да. Жалал Абадда алма, бадам, долоно сыяктуу аралашма токойлор бар. Анын ичинде өрүк, бадам эрте ойгонуучу мөмөлүү даракка кирет. Бадам жалбырагын чыгарардан мурун биринчи гүлүн ачат. Эгер кайрадан суук түшсө, үшүк алып кетүү коркунучу бар. Күндүн жылуулугу жылдан жылга көтөрүлүп аткан негиз болуп атат да бул. Эми бирок эрте гүлдөгөн дарактар болот. Кээ бири кеч гүлдөчүлөр болуп эсептелишет. Эми бул эрте гүлдөчүлөр эми азыр суук түшсө, буларды үшүгүп кетет. Кыштын жылуу келиши менен Баткенде дагы өрүктөр эрте ойгонуп бүчүр байлады. 99% эл өрүктөн киреше көргөндүктөн кокус кайра суук болуп кетсе, өрүк багынан түшүм ала албай калабыз деп кооптонушууда. Манал даракташ жылда мындай ойгонбойт да. Быйыл кыш ылык келип, мына чилдеге кирди дейт. Чилдеден дарактар уктабай, жалпы Баткен районуга зыян келет. Дыйкандарга коркунуч алып келет. Анткени эгерде бүгүнкү күнү баардык ошол бүчүрлөр ойгонуп, суу алып, гүлдөнгөнгө даяр болуп калса, эртең февраль айында мурдагыдай 10-15 градус суук боло турган болсо, бүт баарын суук алып кетет да. Суук алып кетип, капкара болуп, каразан болуп түшүп калат бүчүрлөр. Кайрадан гүлдөбөй калат да. Ошондой коркунуч бар. Метео станциянын кызматкерлеринин айтымында Баткен аймагында буга чейин январь айы мынчалык деңгээлде жылуу болгон эмес. Акыркы жылдарга салыштырмалуу эле 3 градустан 5 градуска чейин жылуу экенин айтышууда. Мындан ары аба ырайы кандай болот? Алдын ала божомолдоо да мүмкүн эместиги кошумчаланууда. Айсия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.